Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана менин сүйүктүү катталуучуларым. Мен азыр Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Акжар деген айылга кетип баратам. Анткени атайын Корея мамлекетинен Тазагүл деген айым өзүнүн бир тууган эжеси Нурила анан Замир деген жездесин куттуктап коюусун өтүндү эле. Ошону менен бирге белек бешиктеринде бере бердилер. Мен ошол аманаттарды жеткизгени кетип баратам. Менин программасы демек кулачын дүйнө жүзүнө жайган убагы Корея, Италия, Япония, Франциядан ошо кыргыздар мекендеген, кыргыздар жердеген жерлерден атайын көйөтмалар келип түшүп атат. Андыктан мен ошол аманаттарды жерине жеткирүүнүн аракетин көрө бермекчимин. Менин программасына колап туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышы өтө кызыктуу болот. Assalamu alaikum. Daha bir жолу урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Ошентип Акжар айылында жашаган Нурила эже менен Замир экенин үйүнө келдим. Өзүңүздөр мени аркамда байкап турасыздар. Азыр эч ким билбейт. Азыр мен сюрприздерин алып алып, аманаттарын көтөрүп алып кирип барам. Акмалап туруңуздар. Экрандан алыс кетпей деген сөз, акмалап деген комментарийлерди айтып атасыздар го, ошону түшүндүрүп коеюн. Эми бай итти карап, баягындай итти каппайт деп болбойт деп коет го. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Нурила эже сизби? Кореяда сиңдиңиз бар беле? Тазагүл деген, Мына ошол сиңдиңиздин белеги эже. Мынакей кабыл алып коюңуз, мынакей. Бул болсо мынакей мен жардамчым, мынакей торту. Мынакей. Ал бул болсо жоолук, анан алтын шакек бар. Российский. Мына мунун ичинде. Анан азыр тиги кайненеңиз болобу? Кайненеңиз болобу? Кайненеңизге акча салып берген. Конверттин ичинде. Үйгө барың эле, үйгө барың, эже үйгө барыңчы дейт да, иштелем да. Жакшысыздарбы? Үйдө барың дейт да. Эми ушинтип бир синтейин деген экен да. Ооба да, караңчы. Мынакей. Ким сүйлөштүрүп коем. Сага чалып атабы? Эжең чалды эле? Ошол турайт. Эме Эже, могул жердечи? Могул жерде. Могул атайын сизге деп Тазагүл сиңдиңиздин жоолугу мынакей. Бул видеону сиздин сиңдиңиз көрөт да, ошон үчүн көзүнчө салыныңыз. Эме деп атты эле. Жакшынакай болуп кийинип туруңуз, жакшынакай эле. Жакшынакай. Мынакей. Канча убакыттан бери көрө элексиз бир тууган сиңдиңизди? 2 жыл болуп кетти, 3 жыл болуп кетти. Болуп кетти. Бул ким чалып атат азыр? Тазагүл. Сүйлөшүп коюң. Анан нол.
Сүйлөшө. Voy, Tazagül rahmat. Qandaysiz, Aslı? Жақшы. Rahmat. Lan alыңыз, içindegisini alıp tağınız Tazagül singdiңizdin gözünçe. Sizge sürpriz qılgım geldi de. Rahmat. Ömrün uzun bolsun. Sizni sağındım. Sizge sürpriz qılgım geldi. Rahmat, özüң da бактылуу бол. Ардайым. Мен пешеним, көзүм карагысы. Aytsanız gelsin. Bala çaqаңыздын ömrün görüp, nevereli bolup, aynenеңizге окшоп көп жашаң, aynenеңиздин кызматын көрүп, aynenеңизге салам айттың. Rahmat. Men atıma ошол подарканы алсын, фата кылсын, мага дуа кылсын. Rahmat. Жакшы эсин аман Кыргызстанга жетип алайын. Ооба. Эсен аман кел. Ооба. Ойлогон максаттарыңа жет. Ардайым бактылуу бол. Пешениме бар бол, тынч бол. Орзонун күнү. Рахмат. Орзонун күнү. Көңүлүн алайын деген кесиң. Ойлогон максаттарыңа жет. Ооба, орозоңуз кабыл болсун. Эки дүние бактылуу бол. Ардайым жакшы көрөм сени. Мен дагы жакшы көрөм. Aynenеңиz каякта? Шеден аке. Эже, мына ушул Тазагүл деген бул Нурил эженин бир тууган сиңдисине мынакей сизге подарка. Рахмат, Тазагүл. Ömrüň uzun bolsun. Жакшы бактылуу жаштардан болуп, иштеп, чарчабай иштеп жүрө берели катары. Ден соолук берсин, күч кубат берсин, Кудай. Күздө келем бардыгын сагынтып жүрө бербей. Күз болгондо келгин бардыгын сагынтып эле жүрө бербейли. Акча табам деп эле жүрө бербейсиң. Gel selam. Bizde baramı da kaldı. Güzel gel. Жақсы. Kudayım küçük vat versin. Den soğuk versin. Жақсına yaşlardan bunu istep жүрөбүр. Hop durayım. Rahmat sana çok. Бул болсо, бул сулуу кызга подарка. Мынакей. İçinde сумкасы, сонун сумкасы бар. 2-нчи класста окуй турбайсың ба? Әбжеңе эме окпой, сүйлөп кой, Дарика. Ana rahmat деп сүйлөп кой, мына. Мынакей сүйлө. Рахмат. Padarkaң ашчы, мындай жактуу сумкаң көрчү гана. Мындай азынчы сумкаңы. Ой. Сумкаң азынып алып, ойнойт, игрушкаларын салып алып, майда ишелер салып алып ба. Ой. Сонун экен да. Рахмат эледи. Эми Тазагүл эжеңе рахмат да айт эми. Рахмат Тазагүл подаркаңызга. Жактуу padarkaң? Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы эже? Мен сизди жакшы көрөм. Сизге сюрприз кылгым келди. Көп жылдан бери сизди көрбөй сагындым. Сагынычымы көз жашыман алып ушу Кореяда иштеп жүрөм. Барыңызга шүгүр. Сизде эжем бар экенине сүйүнүп, кубанып жүрөм. Сизде менен бактылуу болуң. Бала чакаңыздын өмүрүн көрүп, кызматын көрүп, неберели чеберели болуп, бактылуу болуң бул дүйнөнүн аркы дүйнө. Бул байке бир сөзүм жок дебей, сюрприз кылам десем макул деп барды. Бул байкеге рахмат. Ишиңизге ийгилик байке. Ден соолук берсин сизге. Өмүрүңүз узун болсун. Бала чакаңыздын кызматын көрүп, элге кызмат кылып, узакта жүргөн бизге окшогон узакта жүргөндөргө сагынычын таркатып, туугандарыны, ата-энелерине кызмат кылып, батасын алып жүрө бериңиз. Дагы бир жолу рахмат. Тынч болуңуз, бар болуңуз, бай болуңуз. Эже, дагы бир жолу айтам. Сизди жакшы көрөм, сагындым. Кудай кааласа иншалла күздө учурашабыз. Күздө барам иншалла. Ишиңизге ийгилик, тынч болуң. Мен ушинтип Кореяда кемпир карап иштеп жүрөм. Кемпирлерим жакшы.
свете только улыбайся, не грусти, я желаю тебе, мама, будь яркой, красивой, самой мамочка родная, любимая моя, я тебе желаю счастья и добра. Молодец. Тубай сон орус классқа барат окшойт, а? Кана эми сиз ыраазычылыгыңызды билдириңиз эми мынакей. Подаркаларды кеп подаркада эмес, бирок баягы аябай сагынып сиңдиңиз да, бир тууган сиңдиңизди. Бул Тазагүл сиңдиңиз эмнеси менен өзгөчө, кандай касиеттерге ээ, сиз бир тууган катарында сүрөттөп бериңизчи. Тазагүл бул сиңдим атына жарашкан сиңдим бар да. Бир сиңдим бар. Эки бир туугансыздарбы? Жок, эжелерим да бар. Өзгөчө да, өзгөчө. Адамдын көңүлүн алайын дейт. Аябай таза. Айта берсең сөз көп. Ушу бактылуу бол. Бактылуу болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун. Ушу бактылуулугун каалайм. Ушу эртерээк келсин, эс-анаман иштеп, ойлогон максаттарына жетсин. Ушу чоңдон чоң рахмат. Бул сюрприздин күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Вообще элестеттиңиз беле? Жок, мындай элестетпедим эле. Кече иште, эрте барың, бүгүн эле барың. Сиз эртең да кыйла качан жүрүп аласыз дедиле. Мынча эле шаштырдың деп ошентим эле. Мындай ойлободум эле. Эч ким мындай мага подарка кылбады эле. Ушу сиңдим кылды. Рахмат. Рахмат, мени сыйласа Кудай сыйласын. Ушу Орузанын күнү аябай жакшы белек болду. Рахмат сиздерге да, рахмат, чоң рахмат. Эми ушундай жалпы мындай келгениңиздерге чоңдон чоң рахмат, сиздерге дагы. рахмат. Ушу азыркы коомдогу ушул бир туугандардын ортосундагы мамиле боюнча айтып берсеңиз. Бул сиздердики мисал катарында да, мисалы үчүн. Ушу көп эме кылам да, көп жакшы нерселерди айтып, көп эме кылам. Ошого жакын көрөбү деп ойлоп калдым мен. Ушу баары жакшы. Тынч эле болсун пешенеме ар дайым. Ушу баардыгыбыздын пешенебизге бар болсун. Ушу үй алам деп ушу алыскы жолдо жүрөт ушу. Ушу үйлөрүн, тойлорун кылсын. Тойлорун кылсын. Ушу тойлордо ушу жаркырап эл катары. Тойлордо кылсын. Ойлогон максаттарына жетсин. Жакшы каалоо аябай көп. Сүрдөп турганга неме болуп атат. Ошо. Толкунданып атасыз аябай. Толкунданып атам да. Рахмат аябай. Чоңдон чоң. Ошо. Тынч бол. Ишиңе ийгилик. Эсен-аман кайтып кел иштеп. Ошо. Тойлордо кылсын ошо. Ден соолугу чоң болуп эле. Эне сиз ушул азыркы мына ошо бир туугандардын мамилеси боюнча кандай ойлойсуз? Эне ушундай мамилелери жакшы да турабы? Жакшы. Кээ бир адамдарга, кээ бир туугандарга караганда аябай жакшы булар. Ынтымак, боркер бири-бирине. Жакшы. Ынтымак жакшына, боркер болуп бири-бирине жакшы катташат. Жакшы бири-бирине мамиле кылышат. Ушундай подаркаларды дайым эле берип турушат. Акчаларды акчадай берип турушат. Жакшы. Туугандыктарына каралашат. Алыста жүрсө. Жакшы эле, Кудай өмүрүн берсин. Жүрсүн, бактылуу болсун. Ошо үйлөр насип кылып, Кудай кааласа жүзө келсе тойлорун кылса, тойлорун көрөлү, азыркы тынч болуп. Ошо тойлорун көрүп, жакшылап жүрөлү бери, тынч бололу. Рахмат укам сага. Ушунчалык эме болуп калсын.
Атайын Кореядан Тазагүл деген бир тууган сиңдиси өзүнүн ушул аманаттарын, сүйүнүчтөрүн, кусалыктарын билдирүү максатында жөнөттү эле. Биз ошол аманаттарын жеткизип, бүгүнкү күндө ошол алыскы Корея мамлекетинде жашаган Тазагүл сиңдиси менен түз эфирде байланыштырдык. Албетте бир туугандар аман болсун, бир туугандар ортосунда ынтымак болсун. Ата-энелер менен балдар ортосунда ынтымак болсун. Кайненелер менен келиндер ортосунда ынтымак болсун деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жакшылыктардан жолукканча эсен аман туруңуздар. Менин энем көрсөтүүсүн көрүңүздөр.